Ички инфраструктураны жакшыртуу маселелери боюнча бир топ проблемаларыбыз бар эле. Анын чекесинен ошону жакшыртуунун үстүндө иштеп жатабыз десек болот. Мына өткөн эле жылы биз жолдорду асфальттоо боюнча 7 километрден ашык жолдорду асфальттап, мына ыңгайлуу шарт түзүшсек болот. Жарыктандыруу деген чоң программанын үстүндө азыр иштеп атабыз. Мына акыркы эле мына 4 айдын ичинде Каракулча району боюнча негизги борбордук көчөлөрдүн 50%, башкы жарым тең жарымын бардыгына ошо түнкү жарыктандырууларды койдук. Мына Сыркалы районунун борборунда мына жол коопсуздугу деп атабыз, биз светофорлорду жол чырактарын койдуруу боюнча иштерди баштадык. Мына ал жерде мына 3 ай өкмөттө бул иштер башталды. Светофорлор. Ал эми тротуарларды мына брусчаткалоо, тротуарлардын жолдун калыбына келтирүү максатында да иштерди мына баштадык десек болот. Бул иштер боюнча бир топ иштерди мына колго ала баштадык. Каракулча району Ош облусунун чыгыш жагындагы аймакта 1937 жылы уюшулган. 81 жылдык тарыхы бар аймак түштүк батыштан Алай, түндүгүнөн Өзгөн, түндүк чыгышынан Нарын жана түштүк чыгышынан Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Район 1962 жылы жоюлуп, 1969 жылы кайра түзүлгөн. Каракулча Ош облусундагы тоолуу райондордун бири. Жалпы аянты 571.168 гектарды түзөт. Мында 12 айыл өкмөтү, 49 айыл кыштактар жайгашкан. Борбору Каракулча айылы. Буларда 87.851 адам жашайт. 12 айыл аймагынын жылдык кирешеси 3 миллиард 218 миллион сомду түздү. Климаты суук болгондуктан калк негизинен мал чарбачылыгынан киреше табышат. Маселен, жыл сайын 9210 тонна эт, 33.000 тоннадай сүт өндүрүлүп, облус аймагына сатка чыгат. Фермер ишкерлерди колдоо максатында жергиликтүү бийлик аз пайыздуу насыялар менен камсыздоодо. Өткөн жылы 71 миллион сом насыя берилсе, бул жылдын 3 айында 31 миллион сом сарпталган. Аймакта айрыкча балды өндүргөндөр арбын. Таза тоо балына суроо талаптагы жогору. Жыл сайын 150 тоннага чейин бал Сауд Аравиясына, Кытай мамлекеттерине экспорттолот. Ошондой эле ар жылы райондо бал фестивали уюштурулуп турат. Анда бал өндүргөн ишкерлер чет элдик ишкерлер менен келишимдерди түзүү менен кирешесин арттырууга мүмкүнчүлүк бар. Райондо жергиликтүүлөрдү гана эмес, өлкө жарандардын тартып турган мамлекеттик тарыхый музей уюштурулган. Музейде канаттуулардын 70ге жакын түрү, андан сырткары ак аюу, илбирс, аркар, кулжа сыяктуу жаныбарлардын экспонаттары бар. Ошону менен бирге өсүмдүктөрдүн 500 түрү кадырылып коюлган. Каракулчада ырдын пири Рыспай Абдыкадыров сыяктуу өнөр адамдары чыккан. Абдыкадыров кыска өмүрүндө 200дөн ашуун чыгарма жаратып, кыргыз музыка айдыңында өчпөс из калтырды. Мында сырткары кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев Каракулчанын Кызыл Жар кыштагында туулган. Анын 70ден ашуун ырларына музыка жазылып, 2003 жылы чыккан Канат мени Зарина махабат дастаны түрдүү тилдерге которулду. Тургундардын мыкты эс алуусуна шарт түзүү максатында бул жылы сквер курулуп берилди. Анын аянты 1 гектарды түзүп, каражат жергиликтүү бюджеттен сарпталган. Ошондой эле 2 айылга зарыл делген 2 көпүрө салынып бүттү. Алдыда район жетекчилиги аймактарды өнүктүрүү жылына карата бир топ ишмерчемдерди аткарат. Алсак таза суусу жок айылдарга суу тартуу, Жылкөл айылына бак отургузуп жашылдандыруу жана спорт комплекстерин куруу пландалган.
Сынактын катышуучулары даярданганча биз өзгөн тууралуу даярдалган сюжетке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эми район биздин районубуз айыл чарба багытындагы район болгондо байланыштуу мына былтыркы жылы ошончо көчкө карабастан, ошончо жараткычтарына карабастан Өзгөн районунда областта биринчи месттен алдык. Биринчи орунга ээлегенге жетиштик. Анда өнөр жайын 106%ке аткардык. Салык республика бюджети дагы, жергиликтүү бюджети дагы 103,1%ке аткарып, жүзүү жарык болуп отурат. Мына бүгүнкү күндө дагы Өзгөн районунда биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 108%ке өнөр жайын аткарып отурабыз. Мында президентибиз быйылкы 2018 жылды айылдарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Ошол максатта бүгүнкү күндө Өзгөн районунда 10дон ашык ишкананы, жаңыдан ишкана түзүп, 500ге жакын жумушчулар менен камсыз кылуу үчүн биз жаңы ишканаларды жасап атабыз. Мына бүгүнкү күндө айта кетерлик, ошонун 30% ишке ашты. Өзгөн району Кыргызстандагы байыркы шаарлардын бири. Район тууралуу алгачкы маалыматтар 9-10 кылымдарда араб, фарсы тилдеринде жазылган даректерден белгилүү. Анда айтылгандай, райондун Өзгөн деп аталып калышы Жазы дарыясына байланыштуу. Алгач район Жазы кент деп аталып, кийинчерээк Жаз кент, Яз кент деген аттардан улам Өзгөн деген аталыш келип чыккан. Район болуп өз алдынча 1928 жылы уюшулган. Түндүгүнөн Жалал Абад, батышынан Кара Суу, ал эми түштүгүнөн Алай жана Каракулжа райондору менен чектешет. Райондун карамагында учурда 19 айыл өкмөтү жана Өзгөн шаары бар. Жалпы аянты 3,4 чарчы чакырымды түзүп, анда 276,218 жарандар жашайт. Булардын 195,000 кыргыз улутундагы тургундар болсо, калгандары өзбек, түрк сыяктуу улуттар. Өзгөндүн экономикасынын негизин мал чарбасы менен дыйканчылык түзөт. Жергиликтүүлөрдө бул жылы 75,000 баш карамал, 25,000 жылкы багылды. Булар көбүнчөсү эт багытында сатылып, тургундардын киреше табуучу булагына айланган. Ал эми дыйкандар 44,000 гектар айдоо аянтын иштетишип, көп жылдык өсүмдүктөрдө буудай, арпа эгишет. Айрыкча район Өзгөн күрүчү менен белгилүү. Жылына дыйкандар 2000 тонна күрүч өндүрүшүп, анын 1,5 тоннасы экспортко чыгарылат. Көбүнчөсү Өзбекстан, Кытай, Тажикстан мамлекеттерине сатылууда. Өткөн жылы 2801 гектарга күрүч айдалган. Эми бул жылы аянты 2811 гектарга көбөйтүү пландалды. Өзгөндө 12 кылымдын башында курулган тарыхый мунара бар. Мунара мусулмандарды намазга чакырууга жана күзөт пункту катары кызмат кылган. Ал эми түштүк жагында 11-12 кылымдарга таандык күмбөздөр жайгашкан. Изилдөөчүлөрдүн айтымында күмбөздөргө Караханилер династиясынын өкүлдөрүнүн сөйөктөрү коюлган. Учурда бул курулуштар туристтик эс алуучу жай катары белгилүү. Жылына чет мамлекеттерден 8000ден ашуун туристтер келет. Район кичи ишканалардан дагы кур эмес. Учурда 6 өндүрүш ишканасы иштейт. Алсак ичимдиктерде курулуш материалдарын чыгаруучу заводдор бар. Ошондой эле сафлёрдон май чыгаруучу цех иштей баштады. Мында жылына 50,000 тонна май өндүрүлөт. Ал үчүн 3700 фермер келишимдин негизинде сафлёр өстүрүп жатат. Район жетекчилиги эми аймактарды өнүктүрүү жылына карата таза суу жетпеген айылдардагы суу курларын реконструкциялайт. Буга Европа өнүктүрүү банкынан 11 миллион евро бөлүнгөн. Мындан сырткары 4 мектептин курулушу жүрүүдө. Жанада бала бакчалардын саны 49дан 55ке жетет.